Dostlar, men de жария. Dostlar, men aldanып калдым. Dostlar, кут коюп окула. Достор, мен алданып калдым. Анан мен ошол жөнүндө айтып берем келет, кантип силер дагы алданып калбасын деп. Жарым жылдан бери мени бир адам бир тема боюнча окутуп келатат да, үйрөтүп келатат. Ал тема боюнча ал адамда өтө терең тажрыйбасы бар. Анан көрдүм, ал адам аябай энергичный, аябай акылдуу экен ошол тема боюнчачы. Хотя жашы уже 65ке чыккан мененчи. Анан аябай азамат экенсиз, күнү иштейсиз. Кантип кылып атасыз десем, айтат, Сейитбек, менде бир нерсе бар, айтып берсең болот, кызыксаңчы. Сейитбек, мен ушундай нерсе колдоном дейт. Life Wave X39 деген нерсе. Ал айтат, Сейитбек, мен ошону күнүгө колдоном, анан мага энергия берет. Болгондо бир ай болду колдоном дейт. Ошо колдонгондон бери мага аябай көп күч берет дейт. Аябай энергичный болом дейт. Анда мен, чын элеби? Эмне болгон программа дейт. Анан мага ссылканы жөнөттү, анан фирма жөнүндө айтып берди, анан айтат, Сейитбек, Америкада көп илгилүү адамдар ушундай энергия нерсени менен колдонот, сен да колдонсоң, балким сага да пайда болот. Мен да ойлогом, сонун депчи, сен эле кээ бир күндөрү менде энергиям аз. Анан кийин ошо энергиямды берет, анан кийин памятимде точно болот депчи. Анан ушул нерсеге жазылдым. Ушу Life Wave X39 экен депчи. Анан ал почтадан келди. Эмне экен деп карасам, ал мындай нерсе экен. Карасаңар, мындай нерсе. Аны ачасың. Ичинде бир мындай эле вата сыяктуу нерсе экен. Вата, Аны ошону болсо көкүрөгүңө же бияга чаптайт экенсиң да. Артыңачы, анан бир күнгө бул жетет экен. Бул болгондо эле вата. Аны айтат, бир фотон, протондор менен сага энергия кечке берет депчи. Мен ошону көрөр замат эле, алардын түшүндүрбөсүн угар замат түшүндүм, бул жөн эле додик экенчи. Бул жөн эле адам өзүнө эле ишендирип коет экен депчи. Мага ушуна энергия берет, мен ушуна күчтүү болуп атам депчи. Чында эч кандай пайдасы жок мындан. Ичинде карага, бул бардыгы бир пачкасы $100 турат, Баары тең ушундай эле. Мен муну балким чындап эле деп бир жума кийип көрдүм, эч кандай айырмасын сезген жокмун. Ошол үчүн, достор, мен ушул видеону таратам. Силер да ушундай бир лохотрон нерселерге ишенип калбагыла, макулбу? Даже эгер акылдуу, өтө кызыктуу адам болсо деле, алар деле ушундай нерсеге ишенип калат, анан силерге деле ишендириши мүмкүн. Ошол үчүн, достор, силерге айткым келгеним, өзүңөрүнчө анализ кылгыла, өзүңөрчө текшергиле. Макулбу?